Жана Осмонбек Мамбетжанович суроо берип кетти. Өткөндө резиденцияда чоң конференция болгон. ЮНИСЕФ уюштурган балдардын ден соолугу, аз кандуулугу деп Гүлнара Каримовна өзү барып сүйлөп, кийимден маалыматтан да берди. Биздин балдардын ден соолугу витамин жетишпегенден улам, байытылбаган ун менен азыктангандан улам ушу анемия жана башка оорулар көбөйүп атат деп. Бизде мыйзам кабыл алганбыз. Кыргызстанда байытылган гана ун менен мындай азыктаныш керек, ошол сатылыш керек деген. Аткарылбай жатканды боюнча айтылып кетти. Азыр мына Казакстандан чек арадан кирип атат. Кандай ун кирип атат, кандай продукция кирип атат. Аны менен алектенген орган ким? И ошол мыйзам кандайчалык деңгээлде аткарылып жатат? Урматтуу депутаттар, бул суроого кыскача жооп берейин. Анткени 2009 жылы эле бул маселе боюнча мыйзам кабыл алынып, 15 жылы кайра каралып чыгып такталды. Анын негизинде азыр токтом кабыл алуу боюнча Айыл чарба министрлиги менен биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Бирок 2009 жылы кабыл алынган ушу байытылган ун боюнча ошондой эле микроэлементтердин катышуусу, витаминдердин жетишүүсү боюнча сиз айткан себептерге айтылган ооруларга себеп болгон учурларда деп бул иш боюнча саламаттык сактоо министрлигинин толук кандуу иш жүргүзүлүп атат. Бирок акыркы учурда Евразеске киргенибизге байланыштуу ушу ундардын келип атканын контролдоо боюнча 2015 жылы ошол келгенден 1500 проба алынып, ошол эле учурда ошол келген ундардын 1963 килограммы немеге жараксыз деп табылып забраковать этилген. 963 килограмм 1000 тоннадан турабы? Ооба. 1963 килограмм проба. Казакстан унунан турабы? Ооба. Бул боюнча тыгыз иштер алып барылып атат. Мен ойлойм, кемчилигиңиз болсо сиздер айтыңыздар. Рахмат. Сиз эми Талант Абдуллаевич, сиз ден соолук жагын карап атасыз, туура күйүп атасыз. Бирок кантип кирип атат? Кайсыл жол менен кирип атат ал? Эмне үчүн биздин өзүбүздүн кабыл алган мыйзам аткарылбай атат? 5 килограмм картошка кирип кетсе, ошон кызуучу болуп атат ал жерден. Мирлан Исакбаевич, мен жооп берип коеюнчу, уруксат берсеңиз. Негизи жанагы азыркы Евразиялык биримдикке киргенден кийинки проблема болуп атат. Себеби дегенде азыр кошуна мамлекет менен Казакстан мамлекети менен жанагыдай биздин бажы кызматкерлери турган процедура алынып салынган да. Ошон үчүн жанагы кирип жаткан товарлардын сапатын текшерүү боюнча функциялар саксап атат да. Бирок барган жерде текшерүүгө дагы мына азыр салык кызматындагы абдан чоң проблемалар болот. Аны да айтышыбыз керек. Бирок муну бара-бара алып келели деп азыр иштеп атабыз. Ошондой келгенде складтарга түшкөндө, сатуучу точкаларга келип, түйүндөргө түшкөндө ушулардын баарын сапаты кандай келип атат, канча көлөмдө келип атат, баарын мындай ордуна коюп иш жүргүзүшүбүз керек да. Ага убакыт керек болуп жатат азыр. Рахмат. Ар бир өзүн сыйлаган мамлекет техникалык регламентти кайсы мамлекеттен келген кандай азык-түлүк болсун, ошонун сапаты бизде кабыл алган мыйзамга туура келеби, келбейби? Ошол жактарын караш керек. Мен сунушталат элем. Саламаттык сактоо министрлиги менен тийиштүү ведомстволук фискалдык органдар менен комиссия түзүп, базар болобу, башка чек арада болобу, бир карап чыгыш керек. Ошондо биз мыйзамды камсыз кылган болобуз. Мыйзамдын күчү качан болот? Мыйзам качан иштегенде болот.